Жолборс мүнөз шерлерин майыркылар кеп айткан, батырларым деп айткан. Көңүл колго акчуктарын таптап мени ак пулдарын жоготтамыз садагына жебең алып жаткан. Токто мени эй ат күлгүңкү чап чап. Жалын бұл ата жұрттың жолында, өлкөбүздүн бүт өмүрү колунда. Эгемен эл эркин болгон ар бири, эзелкиден эртеңкиге умтулган. Эгемен эл эркин болгон ар бири, эгемендик эбегейсиз байлыгы. Кыргызстан, жерге түшпөй төктөн күндүгүм. Кыргызстан, аба судай кымбат керегим. Кыргызстан, асыл жерим, элим, мекеним, менин элим. Кызыл чоктой намыс менен наркыбыз, кылым жашап намыс менен салтыбыз. Манас деген уран болсун түбөлүк, бүт дүйнөгө бейик болсун баркыбыз. Жер бересиң бийик желегиң. Кыргызстан, жерге түшпөй төктөн күндүгүм. Кыргызстан, аба судай кымбат керегим. Кыргызстан, асыл жерим, элим, мекеним, менин элим. Жер бересиң бийик желегиң. Кыргызстан, жерге түшпөй төктөн күндүгүм.
болсаңыздар. Анжелика. Саламатсыздарбы? Burç bölözer jürü kırgız baldары. Силер бар элимдин болбос арманы. Шуңкары бийикке учуп көкөлүп. Улпарга ар качан жолдош жандары. Эл жерин душмандан сактаган. Эч кимге өз делин сатпаган. Жожурук жеңилбес кырандары. Кыргызды кылымга тактаган. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Кыргыздын акылы көпкө тең келген. Улуубуз байыркы өткөн элдерден. Урпактар уланган айкөл жерлерден. Улуу күч бийиктен бизге дем берген. Эл жерин душмандан сактаган. Эч кимге өз дилин сатпаган. Жожурук жеңилбес кырандары. Кыргызды кылымга тактаган. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Кана эмесе, патриот жигиттер барбызбы? Азаматсыздар. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Ак булутту жамылган, ала добу жаңырган. Ак калпакчан жигиттер айбаты кур жаңындан. Алату өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан. Укмуштун бары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык келим Кыргызстан. 5 күндүк өмүрүмдөгү бир ишим менин Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуу барда Кыргызстан. Эх, кандай кенем Кыргызстан, экинчи менем Кыргызстан. Туйлаган тулпар улуңдун тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан. Ак калга элин байырлап, ан сайын көктү Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп
Yaşa Kırgızstan! Alga Kırgızstan! Kolları götürüz! Seni suyam Kırgızstan! Kolları götüreli yaşlar! Var mı olsun Kırgızstan? Özünчө dünya Kırgızstan görünsün görküm yıldızdan Kubalap bakıt şaştırsın Kuttarıp günde Kırgızstan Kırgızstan demim Kırgızstan Kılımdık gevim Kırgızstan Alato koynun eylegen egemen elim Kırgızstan Kırgızstan alga Kırgızstan Kırgızstan yaşa Kırgızstan sen güldür ösö beresin kız oğlum barda Kırgızstan Kırgızstan alga Kırgızstan Kırgızstan yaşa Kırgızstan sen güldür ösö beresin kız oğlum barda Kırgızstan Котманду кечиңиздер урматтуу айымдар жана мырзалар. Касиеттүү ысык көл жээгинде Кыргыздын улуу баалуулуктары, улуттун оңгусун жайылтуу, Кыргыздын жаратман ишкер мамлекеттин экономикасы менен социалдык жактан өнүгүүсүнө өздөрүнүн зор салымын кошуп келе жаткан айымдарын, коомдогу ордун жогорулатуу, Кыргыз айымдарынын акыл көйлүгү менен айчырайлуу, нукура сулуулугун даңазалоо максатында белгилүү продюсер, коомдук ишмер Дана Абдыбекова негиздеген Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин жыл сайын өтүүчү 2022-2023 жылдын мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүп жаткан улуттук Акмөр фест долбооруна кош келиңиздер. Асылзада айымдар, билеги күчтүү мырзалар. Бүгін сіздер менен бирге Акмөр фест долбоорунун Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясынын каармандары менен таанышып, дал ушул Кыргыздын кыйын 40 кызын үлгүлүү өмүр жолун, инсандык бейнесин чагылдырган улуттук кийимдерди даңазалап, жаңыртуу иштерин жанданткан образын ачып берген Акмөр түстүү журналынын бет ачарына бардыгыңыздар күбө боло аласыздар. Кош келиңиздер. Отмандуу кечиңиздер менен ошентип бүгүнкү тарыхый учурда Кыргыз бермети болгон көл жээги Кыргыз элинин каада салтын, маданиятын, үрп-адатын, нарк-насилин жаңыртып, кыргыз жыттанып, көкүрөк толтуруп. Эмесе Акмөр фест долбоорунун расмий бөлүгүн ачык деп жарыялайбыз. Анда бизе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырсын.
сіздердің қол чабылыңыздар менен қан жанына кыргыздын улуттук баалуулуктарын, улуттун оңгусун, өзөгүн сиңирген патриот инсан. Акмөр долбоорунун расмий түрдө ачуу үчүн аталган долбоордун автору жана уюштуруучусу, Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, белгилүү продюсер, коомдук ишмер Дана Абдыбекованы сахнага чакырабыз. Ол жаулар алдында. Кыргыз дегенде жанын берип, канын берип, азыр кош бойлуу болсо дагы Акмөр фестивалын сиздер үчүн көл жээгинде уюштуруп турган айым. Алкыштар жаңырсын. Арбаңыздар, урматтуу конуктор. Акмөр фест 2023 долбооруна кош келипсиздер. Долбоорду ачык деп жарыялайм. Акмөр фест долбоору алгачкы ирет көлдүн жээгинде өтүп жаткан жок. Кереметтүү көл ар бирибиздин жүрөгүбүздөгү мен кыргызмын деген ыйык сезимдерди ойготот эмеспи? Андыктан ар бирибиз кыргыз экендигибизге сыймыктаналы, бүгүнкү иш-чарабызды расмий түрдө ачып бериш үчүн, куттуктоо үчүн сөзгө президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Жеңишевич Иманбетов мырзаны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, ардактуу коноктор. Кыргыз айымдарынын акыл-көйлүгүн, аруулугун бүгүнкү күндөгү бийик деңгээлин даңазалаган улуттук нарк насил менен эзелки каада салттарды жандантып, Акмөр фест 2003 долбоору ааламдашуу кыймылы кеңир арым менен жүрүп жаткан азыркы учурда өзгөчө актуалдуу деп эсептейм. Аял заты бардык мезгилде, ар кандай кырдаалда турмуштун туткасы, үйдүн куту, берекенин уюткусу болуп келет. Каныкей энебиздин, ай чүрөктүн, кыз сайкалдын жаркын образдары, андан бери келгенде курман жандатканын Акмөр солунун даңазасы, кылымдан кылымга айтылып, бекеринен аял затынын символу болуп турган жок. Жаз жаратылышты жаңылаган сыяктуу эле аял заты жашап турган дүйнөбүздүн кереметтин арттырып, ага жаңы түс, жарык маанай берген. Адам тукумунун үзүлбөй муундан муунга, кылымдан кылымга уланып келатыш үчүн да биз аял затына милдеттүүбүз. Жана кайсыл мезгилде, кандай шартта болсо да барктоого, кадырлоого тийишпиз. Быйылкы долбоордо жеке эле сулуулар эмес, Кыргыз тарыхында барандуу салымы бар, экономикалык жана социалдык тармактарда ийгилик жараткан ишкер айымдарды катыша тургандыгы жаңылык катары кабыл алдык. Кыргыз бермет аталган кереметтүү Ысык Көл жергесине куш келиңиздер. Долбоордун алкагындагы бардык иш-чаралар жогорку деңгээлде өтүп, татыктуулар тандалат деген ишеничтебиз. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, элибизде, жерибизде тынччылык, молчулук болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу коноктор, жүрөк толкуткан сыйлыктарды тапшыруу аземин биз баштайбыз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясынын алгачкы сыйлыктарын биз ээлерине тапшырып баштайбыз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен ийгиликтүү ишкер, коомдук ишмер Кокочорова Кундуз Курманбековна сыйланат. Балчалар алдында Кундуз айым Кыргызстандын экономикасына, социалдык тармактардын өнүгүшүнө өзүнүн барандуу салымын кошуп, тармактардын өнүгүшүнө жана казынага салык төлөп, жарандарыбызды жумуш орду менен камсыз кылып келе жатат. Андан сырткары коомдук иштерге дагы активдүү катышып, адамдар ортосундагы мээримдүүлүк менен жылуулук мамилени, боордоштук сезимдерди күчөтүү максатында бир катар долбоорлорду өткөрүп турат. Жалпыңыздар кол чаап, Кундуз Курманбековнаны өзгөчө куттуктап койсоңуздар жарашат. Сыйлыгыңыз кут болсун, Кыргыздын кыйын айымдарынын эң сап башында турган сыймыктабайбыз. Айнура Алымкулова сыйланат. Айнура Алымкулованын атактуу
кардиохирургиядағы үй бүлөлүк династиясынын калыптанышына өзүнүн зор салым кошуп, медицина тармагындагы заманбап жана жогорку сапаттагы тейлөөсү бар жеке клиниканын ишмердиги жолго салган кардиоцентр Борбор бүгүнкү өлкөнүн аймактарда филиалдарды ачып, жүрөгүбүзгө кам көргөн айымга бир кол чабуулар жаңырсын. Кол чабуулар жаңырсын. Сыйлығыңыз құт болсын, бар болыңыз, сүрет көшкенді ұнытпаңыз. Сыйлоону улантабыз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен илим жолунда кызмат кылып келе жаткан Асхабу Суфра аялдар маданий борборунун негиздөөчүсү Максуда Жусупова чакырылат. Максуда Жусупова мындан 13 жыл мурда Асхабу Суфра аялдар маданий борборун түзүп, айымдарга таалим, тарбия, нарк насил жана диний агартуулук иштерин жүргүзүп, илимге кызмат кылып келе жатат. Бүгүн эмгектин акыбетин көрүп турган Кыргыздын кыйын кыздарына алкыш жана кол чабуулар болуп турсун. Максуда Жусупова айымды чын дилибизден куттуктайбыз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен дарыгер, учурда ийгиликтүү ишкер Чолпон Өмүрбекова сыйланат. Чолпон Өмүрбекова Кыргыздын патриот инсаны. Чет өлкөдө көп жылдар бою жашап, иштеп, ал жактарда дагы коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, Россиядагы кыргыз диаспорасын жетектеген. Мекендин тузун тартып, акыркы жылдары Кыргызстанга келип, ишкерлик менен алектенип, коомдук турмушка активдүү аралашып, жарандык милдетим деп эсептеген иштерди жасап жүрөт. Чолпон айым 2022 жылы айымдар арасында өткөрүлгөн жылдын айымы сынагында гран-прини жеңип алган. Чолпон Өмүрбекова айымга кол чабуулар болсун. Чын дилибизден куттуктайбыз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен Кыргыздын дагы бир нарктуу айымы, ийгиликтүү ишкер, сиздердин кол чабууңуздардын астында Эльмира Оморова сыйланат. Улуттук өзөккө кайтканыбыз туура деп Кыргыздын улуу наркын, каада салтын, улуттук баалуулуктарын жайылышын даңазалап келген Эльмира айымдын кесиби мугалим, учурда жеке ишкерлик менен алектенет Эльмира Оморова. Сыйлыгыңыз кут болсун. Урматтуу меймандар, кимде-ким бирөөнүн өзгөчө ийгилигине, кубанычына чын жүрөктөн кубанса, мына ошол чыныгы бактылуу инсан деп айтылып келет. Андыктан мен ойлоймун, бул жакта жалаң гана бактылуулар, жалаң гана кубанычка жүрөктөрү өзгөчө толкуп турган инсандар топтолуп турса керек. Ар бир кыйын кыздарга, Кыргыздын мыкты айымдарына кол чабыңыздарды токтотпой туруңуздар. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен ийгиликтүү ишкер Бурмакан Жусуева сыйланат. Бурмакан айым Чоду ШЧКсынын финансылык директору болуп эмгектенет. Ишкерликте дагы устат болдум, шакирттерди чыгардым деген мекенчил каарманыбыз ишкерлик менен кошо коомдук турмушка да активдүү катышып келет. Мәселенің Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен ишкер айым. Бүгүнкү долбоордун башкы өнөктөштөрүнүн бири болгон Кыргыз шампаны ишканасынын жетекчиси Балайым Алыбекова сыйланат. Балайым Алыбекова өндүрүштүн сырларын билип, түйшүгүнө чыдоо, чоң ийгиликтерди жаратат деген пикирде негизги албетте Балайым Алыбекованын кесиби физика мугалими. Балайым айымдардын Кыргыздын ата мекендик өндүрүшүн чет өлкөлөргө таанытууда салымы чоң экенин белгилеп кетебиз. Ардактуу меймандар, Балайым Алыбекованын сыйлыгы кут болсун дегендер, кол чаптырабыз. Кыргыз шампаны ишканасын ким гана тааныбайт, ким гана уккан эмес. Андыктан мына ушундай макамдуу ишкананын башында турган кыргызымдын айымы сыйлыгыңыз кут болсун деп биз сизге ар дайым куттуктуу айтып өтөбүз. Кыргыз
биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясына жана диплом менен Кыргыздын дагы бир патриот айымы ийгиликтүү ишкер Жибек Исматова айым сыйланат. Жибек айымдын кесиби медицина кызматкери. Кыргыздын темир жол ишканасында узак жылдар бою эмгектенген. Учурда айымдардын зер буюмдарын жайылтуу менен алектенет. Ишкерликтен тышкары өлкөбүздөгү коомдук саясий турмушка активдүү катышып, жарандык позициясын аткарып, аны милдетим деп эсептейт. Анда бисе Жибек Исматова айым, сыйлыгыңыз кут болсун, бар болуңуз. Куттуктайбыз. Али Барбату меймандар кейінгі сыйлық Қырғыз біримдей қоғамдық бірікпесінің Қырғыздың қиын 40 қызы номинациясы үшін диплом менен ишкер айым Гүлмира Бейшеналиева сыйланат. Гүлмира айым ишкерлік менен қошо Қырғыздың таланттуу балдарын чыгаруу, тарбиялоо максатында Нота Фест долбоорун жеке демилгеси жана каражаты менен өткөрүп келе жатат. Аталган долбоордун алкагында Кыргызстандын 7 дуанындагы таланттуу улан кыздардын өнөр аламына жолу ачылып, эл аралык сынактарга катышып, ийгиликтерди багындырууда. Кыргыз маданиятына, шоу тармагына мына ушундай салымын кошуп жаткан Гүлмира Бейшеналиевага таазим. Куттуктайбыз сизди. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин кыз сайкал диплому менен ийгиликтүү ишкер Алмаз фабрикасынын негиздөөчүсү, коомдук иштердин активдүү катышуучусу, социалдык долбоорлордун спонсору Жазира Кочкорова сыйланат. Жазира Кочкорованы күтүп алабыз сахнада. Анакей дагы бир өзгөчө кайрымдуулук десе кайрымдуулук, элинин кол ачыктыгынан эч бир танбаган дагы бир сыймыктуу айымыбыз келе жатат. Жазира Кочкорованы тосуп алыңыздар. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кесиптештеримен ойлойм. Мына ушул подиумда басып келе жаткан айымдар басып келе жаткан учурунда канчалаган кыйчылыктарды унутуп, канчалаган проблемаларды артка таштап, мынаке менин эмгегим акталды. Буйруса кыргыз элине мындан дагы жакшы кызмат кылам деген ойлор менен келе жатышса керек. Эң туура. Менен кошулабыз. Ильяс Жеңишевич сизге ыраачылык билдиребиз. Бар болуңуз. Атайын убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Ал эми урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, мынакей азыр сыйлык алган айымдардын албетте кубанычында чек жок болсо керек. Бирок сахнага чакыра турган ырчы айым алда болсо Кыргыздын таланттуу, Кыргыздын кыйын, Кыргыздын айчырайлуу кызы десек туура болсо керек. Аны эмесе сахнага Динара Акулованы чакырып алалы. Кол чабалар алдында. Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ömürde geçitsem senin gibi, canıma kuvvet verip senin gibi. Çok olboy sen var üçün adileti, var bulup gele jatam elim menen. Bilesin kanday suyup kanday güydüm, baykadın kanday gülüp kanday jürdüm. Düğünödöy kirsiz jarık beyil güydüm, hıyal geç kızıgıma ömür sürdüm. Kutman halkım kagılayın kırgızım, gündüm bütkön nurdan bütkön ırısım. Sen var üçün en var mında ırım var, sen var üçün canıp gelen çıldızım. Kırgızım, sen var üçün canıp gelen çıldızım. Kızık tu kıyal menen ömür
жүріп барыңды оттой жанып қарап келдім барыңа жақшылықты қалап келдім жарық жүз алдың арға тазим етіп ырларымды жүректен арнап келдім Утман халқым қағылайын қырғызым күннен бүткөн нұрдан бүткөн ырысым сен бар үшін мен бармын да ырым бар сен бар үшін жанып келет жылдызым қырғызым сен бар үшін жанып келет жылдызым Маңғалқым қағылайын қырғызым күнден бүткөн нұрдан бүткөн ырысым сен бар үшін мен бармын да ырым бар сен бар үшін жанып келет жылдызым қырғызым сен бар үшін жанып келет жылдызым Жылдызым, sen бар үшін жанып келет жылдызым Sen бар үшін жанып келет жылдызым Ошол бүгүнкү жана сыйлык алган айымдар жана Кутман элим, калкым, кыргызым, ыйык суу көлдүнүн тегеринде жашап аткан менин бир туугандарым, төркүндөрүм бар болуңуздар. Бүгүнкү ыр майрам кечиңиздер кут болсун. Жана ошондой эле ушинтип жаркыратып уюштуруп элге майрам түзгөн уюштуруучуларга артыкча даанага дагы чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Аман эсен көз жарабасын. Ал эми азыркы аткарыла турган чыгарманы бүгүнкү уш жерде өтүп аткан Акмөр Фейс алтындай болгон кыргызымдын сулуу кыздарына жана куттуктап келген, уш жерде баарын колдоп келген сиздер үчүн арнап коюуга уруксат этиңиздер. Кабыл алып коюңуздар. Концерт башталды. Шаң дуrak. Кане эмесе барысыздар, бүйтүңүздөр угулбайт.
Бар болыңыздар. Бардыңыздарды сүйем, бақты болыңыздар. Ушундай ыр-майрам кечеңиздер кут болсун. Жашасын Акмөр фестивалі, бактылуу болуңуздар. Улуттук телерадио корпорациясынын көрөрмандары жана ошондой эле бүгүнкү көл жээгинде бизди көрүп жаткан ар бир коногубузга кош келиңиздер деп айтабыз. Мына ушундай чоң долбоор колдоосуз кантип болот эле кесиптештер. Биздин колдоочуларыбызды жана демөөрчүлөрүбүздү дагы айтып кетсек кандай дейсиздер? Сөзсүз түрдө. Урматтуу айымдар жана мырзалар, албетте мынакей бардыгынын бүйрүн кызыткан, бардыгын бир толкундаткан, албетте ар биринин жүрөгүндөгү бир каалоосу бар. Ал каалоо бүгүнкү биздин башкы өнөктөш Бренд Хаус курулуш компаниясынан батирди утуп алсам экен. Мына ошол батирлүү болуп калсам экен деген каалоо болсо керек. Аны менен катар албетте биздин демөөрчүлөрдү дагы катай кетели. Бүгүн мынакей башкы өнөктөш кыргыз шампаны бүгүн өзгөчө колдоо көрсөтүп турат. Ооба, өнөктөштөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Анда бизи кезектеги сыйлыгын күтүп турган айымдарыбызды көпкө күтүрбөстөн, мына ушул жерге сыйлыктын топтомун тапшырып бериш үчүн сахнага урматтуу биздин коногубузду чакырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Кезектеги сыйлыктарды тапшыруу үчүн Кыргыздын мекенчил уулдарынын бири, Кыргыздын улуттук баалуулуктарын колдоп жүргөн Мекенчил инсан жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Мына ушундай инсандар көп болсо, өлкөбүз өнүгөт эмеспи? Андыктан Кыргыздын чыныгы мекенчил уулдарына сиздерден болгон кол чабуулар болсун. Анда бизи сыйлык өйлөрүн атап өтүүгө уруксат этиңиздер. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен Мекенчил мырзайым коомдук ишмер Гүлназ Исаева сыйланат. Гүлназ айым буга чейин бир катар мамлекеттик кызматтарда эмгектенип, учурда коомдук иштер менен алектенет. Датка айымдар коомдук фондунун түштүк аймагы боюнча координатору, жогорку кеңештин депутатынын кеңешчиси, Кыргыздын рухун, духун алып жүргөн мыкты инсан. Анда бизи алкыштар менен Гүлназ Исаева айымды тосуп алалы. Кана бизи. Жаштар берет жаңы күч, желбиретип жеңиш желегин, алат ону алып уч. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен Кыргызстандагы эң биринчи табигый жол менен жашартуучу Face Fitness студиясынын негиздөөчүсү жана адиси Аида Чынгышбаева чакырылат. Учурда айымдарга табигый жол менен сулуулук, арулук жана жаркын маанай тартылуунун үстүндө иштейт. Аял бактылуу болсо, үй бүлө, бала бакыра негизи эле коом бактылуу болот дейт Аида айым. Кол чабуулар болсун. Айдайым, айымдардын сүйүктүү айымы. Анткени айымдар эч качан картайгыбыз келбейт, бетибизге буруш түшүргүбүз келбейт. Ал эми бул жерден өзүнүн профессионалдуулугун көрсөтүп келе жаткандыгы үчүн Айдайымды канча жашта деп сурагымда келбейт, бирок өзүнүн жашы үчүн өтө жаш жана керемет. Сиз азаматсыз деп сизге комплимент айтканга уруксат этиңиз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен Аминур брендинин негиздөөчүсү жана жетекчиси, жеке ишкер Майрам Көлү Султанова сыйланат. Майрам Көлү айым жок боло турган болсо, сөзсүз сыйлыгын жеткирип берип коесуздар деген үмүттөбүз. Биз сапарыбызды алдыга карай уланталы. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен таланттуу ырчы, ийгиликтүү ишкер Кыял Батырканова сыйланат. Кыял айым Кыргыздын сүйүктүү ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахра Талипованын кийинчи кызы. Кыял Батырканова Кыргыз элине ырчы катары таанылган, таланттардын үй бүлөсүндө тарбияланган Кыял айым музыкалык атайын билимдерге ээ болуп, жогорку билимдин ээси. Биздин музыка чөйрөбүзгө мына ушундай өз ишин мыкты билген канадисттер өтө эле керек. Алкыштар жаңырсын, келиңиздер, жөн отурбайбыз, колдоп коштоп турабыз. Коргоо министрлигинде эмгектенген
учурда жеке ишкерлик менен алектенди. Караңыздарчы, биздин айымдар 4 тараптуу мыкты десем дагы жаңылышпайм. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен ICF эл аралык тренер коуч дипломат Лаура Өмралиева сыйланат. Кол чабуулар болсун. Ишенимсиз улуу иштерди аткаруу мүмкүн эмес. Адамдын күчтүү куралы ишеним деген Лаура айым учурдун популярдуу кесиби болуп, коомдук суротулап күчтүү болгон заманбап кесип коуч, тренер болуп Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөлөрдө дагы эмгектенет. Өзгөчө касиетке, табигый шык жөндөмгө ээ Лаура айым миңдеген айымдардын жан дүйнөсүн жашоо болгон көз карашын, сүйүүсүн туура нукка бурууга багыт берип келет. Сабактарды өтүп, аларды жан дүйнөсүнө көптөгөн жакшы агартууну тартылай десек жаңылбайбыз. Анда эмесе Лаура айымга кол чабуулар болсун. Лаура айым жөнүндө айта турган болсок, сөз көп. Кыргыздын канча айымына жан берген, канча айымга чыныгы айым болууга азыркы учурда өтө популярдуу болгон сөз энергетикасы менен иштөөгө чоң салымын кошкон. Андыктан Лаура айымдын өзүнүн канчалаган китептери бар, мыкты автор десек да жаңылышпайбыз. Куттуктайбыз. Бар болуңуз Кыргыздын айымдары үчүн. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен ийгиликтүү ишкер Гүлмира Акимханованы сыйлоого биз өзгөчө кол чабуулар менен сиздерди тосуп алыңыздар деп айтабыз. Гүлмира айым, сыйлыгыңыз кут болсун. Гүлмира айым туризм боюнча адис, учурда мырзалары менен тең жарышып, биргеликте өзүнүн ишкерлик кылса дагы үй бүлөдө 3 кызды тарбиялап, бактылуу жубай жана ошондой эле көрүнүктүү ишмер. Чын дилибизде куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен ийгиликтүү ишкер Мамина рецепты брендинин негиздөөчүсү Майя Кубакова сыйланат. Майя айым нукура азыктардан жогорку сапаттуу тамак аштарды, анын ичинде Кыргыздын каттамасы менен боорсогунан баштап чучугуна чейин даярдалган ишкананы негиздеп, учурда Кыргызстандын жана Орто Азия мамлекеттеринин рыногунда өз кардарларын таап, кулачын жайып жаткан чагы. Кол чабуулар болсун. Дүйнөдө кыздын атылык, Кыргызда кыздын чачылык. Жакшылык көрөбүз дүйнөдө, кыз сыйлабас макулук дейт. Андыктан жалпыбыз Кыргыздын кыйын кыздарын, Кыргыздын ишкер айымдарын колдоп туралы. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен Талас шаардык кеңешинин депутаты, коомдук ишмер, ийгиликтүү ишкер, мекенчил айым Раушан Токтогулова сыйланат. Элимдин жүгүн өмүр бою көтөрүүгө даярмын деген Раушан айым Талас шаардык кеңешинин 7 жана 8 чакырылышында вице-спикерлик кызматты аркалап, учурда спорт комитетин жетектейт. Жалпыбыз мына ушундай сыйлык алып жаткан Раушан Токтогуловага бир өзгөчө кол чаап туралы. Сыйлык кут болсун, майлуу сүттүү болсун дейбиз. Анан мына ушундай Кыргыздын кыйын айымдарына жок дебестен, алыстан атартып бүгүн сыйлап келип отурганыңызга чоң рахмат. Сизге сөз берели. Микрофон сизде. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу жердештерим, урматтуу бүгүнкү ыйык ысык көлдө Акмөр фестивалына келип катышып тургандар, ошол жерде катышып аткан 40 кызга, ушуну уюштуруп аткан Дана айымга жана алып барып аткан Айзада айымга чоң рахматтарыбызды айтабыз. Бар болсун. Кыргыздын кыйын кыздары ар дайым бар болсун. Элибизде жерибизде амандык. Элибизде ар дайым сырткы душмандардан Кудайым өзү колдоп жүрсүн. Барыңыздарды жакшы көрөм. Алга Кыргызстан. Андебесе, айымдарга дагы өзгөчө чыгармасын аткарып бериш үчүн Кыргызымдын кыйын мырзасын чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу меймандар, сахнада маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн фестивалдарда катышып Кыргыздын туусун бийик көтөргөн, ар бир ыры жүрөктөн орун алган азиз
Батыров. Аккан су түзге талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта билик күйбөйт, май болбосо, таланын көркү кайда, гүл болбосо. Гүл ачып кубат албайт, күн болбосо, акындар ырдай албайт, тил болбосо, душманың жазган сыр болбосо, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо. Комуздан абас чыкпайт, кыл болбосо, сүйүнүп эл каалабайт, ыр болбосо, аялдын көркү кайда, чач болбосо, тоолордун салмагы аз, таш болбосо. Узакка кабар жетпейт, кат болбосо, жигиттин намы чыкпайт, март болбосо, ак жүздө кызыл болбойт, нур болбосо, сооданын иши жүрбөйт, кул болбосо. Кишинин сыны кайда, бой болбосо, учкан куш колго түшпөйт, тур болбосо, ар кишиң адашасың, жол болбосо, төөлөргө жүк жүктөлбөйт, кол болбосо. Буданан ташыркабайт, тоң болбосо, курутмай кайдан болот, сүт болбосо, эмгекчил токтон албайт, иш болбосо, тамак адам кирбейт, тиз болбосо. Нан чайнап куталбайсың, тиш болбосо, балбандын аты чыкпайт, күч болбосо, көздөгөн максатыңа жете албайсың, колуңда бардык жарак, бүт болбосо. Арыктын көркү кайда, тал болбосо, шарбанын көркү кайда, мал болбосо, сулуунун көркү болбос, кал болбосо, үрдүк каз кайда конот, көл болбосо. Арчанын саясы жок, шак болбосо, булбул куш кайда конот, бак болбосо, дайралар толкуп ташпайт, сел болбосо, аргыма батарбайт, бел болбосо. Дыйканга түшүм кайда, жер болбосо, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо. Чоң рахмат агайын туугандар. Барыңыздар менен жакшылык күндө жолугушуп турганыма кубанычтамын. Бүгүн майрам бир бийлеличи туугандар. Жаштар, сиздер үчүн сизге деген чыгарма. Ордубуздан туруп бийлейбиз келиңиздер. Чогуу. Ысык көл. Хоп, Агарбаң аткан таңдайым, арзуумду сизге арнадым. Арабызаң алыс болсо дагы, асылыма сизди тандадым. Жакырабаң аткан таңдайым, жалындама жүрөк ардайым. Жашыңызаң өйдө болсо дагы, жаштыгыма сизге арнадым.
Бермекten aşırım teyzeyin Can bilbese жерден көтөйүн Жан сырымда қалсаң айтылбай Жаштықтан үміт үзөйүн Бермекten aşırım teyzeyin Бергүлүңа жерден көтөйүн Бугачыңа болуп келейин Болуңузда менин үкөйүм Шаңғырақ! Hop! Böyle. Şаңғырақ! Жаштар! Böyle. Hop! Şаңғырақ! Hep. Aşıqlıqda жолу тар беле Арзы гана мендей бар беле Адашыба қалсам тапмақмын Аққуыма сізді қайреле Сүйініна жолу тар беле Сүрдігіна қандай жан беле Қайрадана келсем жашығың Түймекміна сізді қайреле Шаңғырақ! Çok rahmat. Азиз Батыров. Бар болыңыздар. Ардақты аймдар жана мырзалар, мынакей жалпы бүгінгі өзгөчө мына барыбызды қызықтырған чоң долбоор чоң фестивалға келіп тұрған меймандар. Аны эмесе биз сыйлық тапшырууну уланталы. Ал эми сахнага Албетте буга чейин кыргыздын мырзалары чыгып айымдарыбызды бийкечтерибизди кубантып сүйүнтүп кеттиле. Азыр дагы айымдар колдойбуз деген позиция менен жогорку кеңештин депутаты Айгүл Абдысаламовнаны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. дүркүрөгөн алакан чабуулары жаңырсын. Талбай кол чабыңыздар. Бүгүнкү кыргыз элибиз үчүн, кереметтүү көлүбүз үчүн кол чабуулар жаңырсын. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин кыргыздын кыйын кыркызы номинациясы жана диплом менен Москва шаарындагы ипотека центр кыймылсыз мүлк агенттигинин негиздөөчүсү Мекенчил айым ийгиликтүү ишкер Нургүл Кайымова сыйланат. Нургүл айым 20 жылга убакыттан бери чөт өлкөдө иштеп, миграцияда жүргөн мекендештерибизди турак жай менен камсыз кылууга жакындан жардам көрсөтүп, көптөгөн кыргызстандыктар өз мекен үй жайлуу болушкан. Нургүл айым жакында эле Кыргызстандын Россиядагы элчилиги аркылуу инвесторлордон баштапкы бизнес үчүн 1,5 миллион рубль грант уткан. Кол чабуулар жаңырсын. Бул долбоор менен миграцияда жүргөн мекендештерибиздин ишкерлигин колдойт. Андан сырткары дагы 2 футбол командасын каржылайт. Москвадагы кыялдар аттуу шоу программа ачып, миграцияда жүрүп ийгиликтерди багынткан биздин мекендештерибизди колдоп келет. Нургүл айымга алкыштар жаңырсын. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын кырк кызы номинациясы жана диплому менен ийгиликтүү ишкер Мираида Иманалиева сыйланат. Мираида айымдын кесиби юрист, эмгек жолун мамлекеттик кызматтан баштап, кийинчерээк ишкерликке, атамекендик жеңил өнөр жайын өнүктүрүү тармагында эмгектенди. Учурда Москва шаарында ишкердигин жүргүзүп, миграциядагы мекендештерге бардык жанан жардам берет. Ар бир айым салып бүгүнкү күндө алыстан келип турган учуру, бири Москвадан келсе, бири Бишкектен келип, канакей кол чаап койсоңуздар кол чапкан арзан го. Колуңузда койчилкин. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын кыркызы номинациясы жана диплом менен ийгиликтүү ишкер Дасмия М ишканасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Бермет Мамашева сыйланат. Дасмия М бренди балдарга арналган тамак аштардын 15 түрүн даярдайт.
табигый нухура азыктардан даярдалган Дасмия М брендин өндүргөн продукциялары биздин эле рынокто эмес, Россиядан дагы өз кардарларын таап келет. Биз дагы кыргыздын улуттук кийимдерибизди кийип, дүйнөгө таанытсак, неге болбосун деген пикирдеги Берметайым ишкерликтен тышкары фитнес борборун негиздеп, коомчулукту сергек жашоого үндөп келет. Кол чабуулар жеңирсин. Сыйлык куттуу болсун. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен ийгиликтүү ишкер Marmara Collection брендинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Жамиля Нургаева сыйланат. Жамиля Нургаева кесиби финансист. Жамиля айым Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагында жарандарга жумуш берип, салык төлөп, ата мекендик өндүрүштү чет өлкөлөргө таанытуунун аракетинде тынымсыз эмгектенип келет. Жеңил өнөр жай тармагы оор, мүшкүл иш болгону менен берекесин берген жугумдуу чөйрө. Албетте, ар иштин өз кыйынчылыгы болот эмеспи? Эмгек гана бийиктиктерге жетелейт дейт Жамиля айым. Андыктан тосолалы. Куттуктайбыз, сыйлыгыңыз кут болсун. Урматтуу көрөрмандар, сиздер жоктоо эле сезилип атат. Бир алкыштап колдоп отурсаңыздар кандай? Мына ушундай кол чабуулар, мына ушундай кубанычтуу кыйкыры сүрөндөрдөн улам биз болсо сыйлык тапшырууну уланталы. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен Аманстрой групп компаниясынын негиздөөчүсү Ченсень ЖЧКсынын директору, Шеринер чайканасынын ээси Таштанбек кызы Чынара сыйланат. Чынара айымдын ишкерлик жолу да өзгөчө, ары кызыктуу, ары түйшүктүү. Анткени каарманыбыз кен казуучу оор техникалар менен иштейт. Техникадагы жан тили бар. Алдагы кадимкидей сени менен сүйлөшөт. Мен азыр оор техникалардын тилин билип калдым дейт. Биздин бүгүнкү кечебиздин каарманы жана сыйлыктын ээси Таштанбек кызы Чынара. Сыйлык кут болсун. Кыргызымдын ар бир кызы мына ушул сыйлыкка татыктуу деп билем. Бар болуңуздар. Кыргыздын кызы кыйын деп айтканда нече убакта танбаймын. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен Тесара Home брендинин негиздөөчүсү жана жетекчиси дизайнер, декоратор, ийгиликтүү ишкер Назгуль Жапарбаева сыйланат. Назгуль айым бир топ жылдары чет өлкөдө ишкердик кылып, ал жакта дагы ийгиликтерди жараткан. Ошентсе да сүйүктүү мекени Кыргызстанга кайтууну эңсеп, жашоомдун даамы жок, супсак болуп калды. Туулуп өскөн жерине келип, ишкердигин баштайт. Учурда борбордо жана өлкөнүн түштүк аймагында дагы Тесара Home бренди кардарларды тейлеп, рынокто өз ордун жакшы кармап келет. Тосулабыз. Жанган жылдызым, күн кызым, жарык чачкан нур кызым, жүрөгүмдө дайым сенин кылыгың. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен ийгиликтүү ишкер Мекенчил айым Элмира Абиева сыйланат. Элмира айым ата мекендик өндүрүштүн эң алдыңкы айым. Ошон үчүн алдыңкы айымга кандай кол чабыш керек экенин бир кол чаап коюңуздарчы. Элмира Абиева ата мекендик өндүрүштүн продукцияларын аймактарга жайылтуу иштерин кылат. Андан сырткары коомдук турмушка да активдүү катышып, ар кандай социалдык багыттагы долбоорлорду колдоп өткөрүп жүрөт. Кыргызстандын өндүрүшү жакшы жолго коюлуп, эл сапаттуу тамак аш, азык-түлүк менен камсыздалып, тамакты жетиштүү турмушка жашасын деп билет. Андыктан Элмира айымды бүгүнкү күндөгү жетишкендиги менен ар бирибиз куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен ийгиликтүү ишкер айым Дария Батырханова сыйланат. Дария айым илим жолунда агартуучулук иштерди кылуу менен бирге заманбап кесиптеди аркалайт. Курмандык чөлкөмүнөн арылып, ысырапка жол бербейле. Сүрүлүп жыгылсак дагы күчтөнүп кайра туралы деген турмуштук девиздерди туу туткан каарманыбыз
өзүн өзү эмгектин, аракеттин, мээнеттин арты менен чоң ийгиликтерге жетишкен. Андыктан Дарья Батырханова дагы бир рет сыйлыгыңыз кут болсун деп туралы. Ал эми кезектеги каарманыбыз айымдарга сулуулук жана жаркын маанай тартылуунун үстүндө ийгиликтүү иш алып барып, жогорку сапаттуу тейлөөсү кызмат көрсөтүүсү менен өз кардарларын тапкан. Космет медициналык борборунун негиздөөчүсү жана жетекчиси косметолог-дерматолог Нурмери Гаджал. Сизди чакырабыз. Келбеттүү айымдардын сүйүктүү косметологу өзү келбей калды окшойт, өкүлү келе жатат. Андыктан сыйлык менен куттуктайбыз. Кут болсун. Уланталы сыйлык тапшырууну Кыргыз билимдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен көп кырдуу таланттын ээси. Ийгиликтүү айым Кыргыз шоу дүйнөсүнүн мега жылдызы Анжелика Кайратовна сыйланат. Өзгөчөлүккө талпынам, убакыт алмашты. Мен дагы өзгөрдүм деген пикири менен бөлүшкөн Анжелика Кайратовна бүтүндө Кыргыз элинин сүймөнчүгү, көптөгөн айымдарга дем күч берет. 3 кызынын сүйүктүү энеси, бүгүнкү кереметтүү образы дагы ар бирибизге дем күч берип тургандай. Анжелика Кайратовна, сыйлыгыңыз кут болсун. Алшалар алдында. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен Бакуль академиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси, тренер, коуч, ийгиликтүү ишкер Бактыгүл Мырзабек кызы сыйланат. Бактыгүл айым өзү жаш болсо да Россиядан атайын билим алган биздин каарманыбыз. Турмуштан жабыркаган айымдарга жардамчы болсом дейм деген ару тилектери менен айымдарды ар тараптуу өнүктүрүүчү курстардан окутуп, шыктандырып келет. Андыктан кол чабуулар болсун. Мен очком келет айга Сезимде сен деп каным Өчпөгөн сүйүү жаным Ойлогон сайын күчүм Жынданам Сен дагы мага карап Аппакыр сулдар толгон Көбүс бересиң Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплом менен бизнес насаатчы Гулера Жаныбек кызы сыйланат. Гулера айым Россиядан бизнесин сырларын үйрөнүп, атайын билимдерди алып, тажрыйба топтоп келип, учурда Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү, заманбап сатуу желелери тууралуу сабактарды окутуп жатат. Мекенчил айымдын максаты Кыргызстандан көп миллионерлерди чыгаруу. Жаштын тилегин берет жараткан, максат тилектериңиз кабыл болсун деп, албетте бул сыйлыкты сизге тапшыралы. Караңыздарчы, ар бир каармандын баскан жолу, жаратмандыгы, ишмердиги өзүнчө сөз кылуу, үлгү алууга дагы арзыйт. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмеси Кыргыздын кыйын 40 кызы номинациясы жана диплому менен сыйланган бардык айымдарыбызды чын элебизден куттуктайбыз. Айгүл айымды дагы сизге чоң рахмат. Анан сизге дагы сөз бербесек болбос, айымдарды куттуктап өтүңүз, келиңиз. Саламатсыздар Кыргыз элим, кош келипсиздер. Сиздерди ушул жерде ысык көлүбүздө көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Барыңыздарга ден соолук. Ушул жерде Акмөр фестивал 23 өтүп атканыга абдан кубанычтамын. Ушундай фесттер бизде жыл сайын болуп тура берсин. Ар бир 40 кыргыз эл эмес, дагы көптөгөн кыргыз кыздарыбыз биздин арабызга кошулуп калышына тилектешмин. Ийгилик сиздерге, Танагүл эже, ишиңизге ийгилик. Жерибизде тынчтык болсун, элибизде молчулук болсун. Эң негизгиси ошол бизге. Аманчылыкта көрүшкөнчө чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Эл өкүлдөрү дагы колдоп турганы бизди кубандырат. Бар болуңуз. Али урматтуу кесиптештер, албетте бул инсандар болбогондо, бул компаниялар болбогондо бүгүнкү иш-чарабыз мындай деңгээлде өтмөк эмес. Андыктан алардын атын атап дагы болсо алкыштарды, рахматыбызды айтып кетели. Албетте, буйруса бүгүнкү биздин эң башкы байгебиз болгон Батирди Брендхаус курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Брендхаус курулуш компаниясы заманбап үйлөрдү бир гана шаарыбызда эмес, түштүк тарапта дагы курушат. Андан тышкары Кыргыз шампаны компаниясына дагы терең ыраазычылык билдиребиз.
Ал эми анча-мынча мына бүгүнкү культура ысыкөлүбүзгө келе албай калгандар, бул фестивалды кайсы жактан көрөбүз деп турган болсоңуздар, биз дагы болсо айталы, Кыргызстандагы эң мыкты телеканалдардын бири Улуттук телерадио корпорациясы бүгүнкү кечебиздин башкы өнөктөшү. Аны менен катары дагы бир мыкты канал, бул 7-чи канал болот. Ошондуктан бул жака мен азыр албетте сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен Улуттук телерадио корпорациясынын өкүлү, белгилүү диктор Чынар Капарованы жана 7-чи каналдын директору Кыргыздын дагы болсо мекенчил мырзасы Ильязбек Балташевди чакырууну туура көрдүм. Ардактуу меймандар, анда эмесе сахнага чыгып келе жаткан биздин кадырлуу конокторубузга жана албетте өнөктөштөрүбүзгө бир ыраазычылык келтирип кол чабыңыздар. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, меймандар, эс алуучулар, ошондой эле бүгүнкү майрамдын күбөлөрү. Ооба, майрам деп айтууга бардыгыбыздын укугубуз бар. Анткени кыргыздын улутуна, даңкына арналган ар бир иш-чара өзгөчө майрам катары кыргыз элинин ар бир инсанынын жүрөгүндө калыптанышы керек. Мына ушул улуттук баалуулуктарды биздин президентибиз Садыр Жапаров өзүнүн жарлыгы менен кыргыздын наркын, идеологиясын бийик тутууга, кыргыздын жараны деген көптөгөн жарлыктарды чыгарып, биздин улуттун бийиктигин даңазалоого аракеттенип келе жатат. Мына ушундай аракеттер Дана Абдыбекова сыяктуу, кыргыз биримдиги коомдук бирикмеси сыяктуу ар кандай мекеме ишканалар тарабынан колдоого алынып жаткандыгын Улуттук телерадио берүү корпорациясы дайыма колдойт. Биздин башкы директорубуз Телебаев Болот Кочкорович мына ушул улуттук наркка, улуттук баалуулукка, кыргыз айымдарынын, кыргыз кыздарынын бийиктигине арналган иш-чарага келүүгө абдан далалат кылган, бирок иш графигинин тардыгына байланыштуу. Ошондой эле чет өлкөдөн келген делегацияга жолугушууга чукул чакыруу болгондуктан бул иш-чарага келе албай кечирим сурады. Бирок дайыма Улуттук телерадио берүү корпорациясы улутка арналган бардык иш-чараларды колдойт. Бүгүнкү иш-чарага ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү майрамыбыз, улуттук майрамыбыз ийгиликтери менен, жакшы маанай менен улансын. Рахмат. Бар болуңуз Чынар айым, Ильязбек мырза. Көңүлдүү кечиңиздер менен урматтуу коноктор, ошондой эле бүгүнкү чоң иш-чаранын уюштуруучулары, башкы деме өрчү болгон Нурлан инибиздин иштерине чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле ушунча чоң бир улуттук идеологияны чагылдырган. Чынар айым айткандай, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин инсандын руханий адеп аклагын жана дене тарбиясын улап кетүүчү коомдук ишмерлер ушул кыргыздын мындай айтканда накта, даана, атына заты жарашкан айымыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул сиздердин жакшы иш-чараңыздардын биз ар дайым улуттук канал, ошондой эле 7-чи канал 7 дуанга чагылдырып, өзүбүздүн сиздерге жайылышыңыздарга, жакшы ишиңиздерге өнөктөш болууга ар дайым даярбыз. Бар болуңуздар, урматтуу ушул кереметтүү ысык көлдүн жээгинде эс алып аткан баарыңыздарга көңүлдүү эс алып каалайбыз, көңүлдүү кеч каалайбыз. Чоң рахмат. Мына ушул улуттук биринчи каналыбыз бүгүн Улуттук телерадио берүү корпорациясынын техникалык, чыгармачылык жамааты иш-чараны жогорку деңгээлде чагылдырып, бүгүн жалпы кыргыз элине тартуулоого аракеттенип жатат. Бул иш-чараны биздин улуттук биринчи канал, Маданият телеканалы, Музыка телеканалы, аны менен бирге маалыматтык колдоо катары Ала Тоо 24 телеканалы жана биринчи радио иштеп жатат. Анда бардыңыздарды Улуттук телерадио берүү корпорациясынын бардык телеканалдарын, радио станцияларын угууга чакырам. Бар болуңуздар, албетте сиздерге терең алачылык билдиребиз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, албетте мынакей бизге өзгөчө көмөк көрсөтүп, сиздердин алдыңыздарда жагымдуу тилектерин айтып турган урматтуу Чынар айым, Ильязбек мырза, сиздерди узаталы.
Бар болыңыздар. Рахмат Биздин айтабыз. медиа өнөктөштөрүбүз бар болуңуздар деп айткыбыз келет. Ак мөр фестивалы чыныгы кыргыздын нукура баалуулугун ар дайым алдыга чыгарып келген. Мына ушул сахнада азыр кыргызды кыргыз кылган анын үстүндөгү кийим эмеспи? Чоң бир атрибут. Андыктан азыр сахнага Пери Этно брендинин сиздерге жагымдуу көргөзмөсүн сунуштайбыз. Пери Этно, эгерде сиздерге кереметтүү кыргыздын улуттук кийимдерин жана ошондой эле улуттук төшөктөрүн керек болгон болсо, анда мына ушул жакка түзөлө кайрыла берсеңиздер болот. Сахнада көргөзмө Пери Этнодан эсимде коллективи. Назар салыңыздар. Дизайнери Перизат Тойчубековага дагы переграсчылык билдиребиз. Пери Этно дизайнерлик үйүнүн образдары сахнада. Пери Этно мода үйү.
Дизайнері сахнада Перизат Тойчубеков тосуңыздар. Кереметті образдарды алтын қолдары менен өңгө түске берген айымға қолчалар болсын. Перетна мода үйі. Чолпан ата шаарыбыздын өзгөчө таланттуу шайыр апалары Лилия Тоо биздин сыйлык ээлерин коттуктап келишиптир. Шайыр апаларды шайыр колчаулар менен тосуп алыңыздар. Ушундай аттыкканда лирика